TikTok'ta аялдын ич кийимин кийип түз эфирге чыккан блогер Баңгизат менен кармалды. Бишкек шаарында бир жаран Баңгизат даярдоого шектелип кармалганын кече 9 августта Ички иштер министрлигинен билдиришкен. Бул тууралуу Өздүк булактар кармалган адам социалдык тармакта аялдын ич кийимин кийип түз эфирге чыккан блогер ак бала экенин тастыкташты. Маалыматка ылайык 7 августта болжол менен саат 21:12 чамасында Сузак районунун 1974-жылы туулган тургуну Жалал Абад облустук милициясына каттоого алынып, ыкчам иликтөө иштери жүрө баштаган. Ал бир ай мурда Бишкек шаарына көчүп кеткендиктен аны тергөөгө камсыз кылуу тапшырмасы Ички иштер министрлигинен кылмыш иликтөө башкы башкармалыгына берилген. Жогорудагы жаран жашаган үйүнүн жанында өзүнүн жүрүм турумун чектүү алып жүргөндүктөн Ички иштер министрлигинен кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери 102 кызмат аркылуу Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобун тинтүү иштерин жүргүзгөнгө чакырган деп жазылат маалыматта. 7 августта аталган факты Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ага ылайык 8 августта Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодекстен Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдарын сатып өткөрүү максатсыз, мыйзамсыз даярдоо көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголду. Ошол эле күнү анын Бишкек шаарында жашаган үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, үйүнөн бир дана ширеңкенин котужасынан кочкул жашыл түстөгү кара куурайдын жытына окшош заттар табылган. Алынган заттар экспертизага жөнөтүлүп, ал заттар каннабис чайыры Баңгизат экени аныкталган. Ал эми кармалган шектүү Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Булак Супер Кежи. Саламын жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Чет областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге, казак бауырларыбызга, өзбекстандык бир туугандарыбызга, жалпы мусулман биздин бир туугандарыбызга саламым болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандарым, бул менин кайрылуум Кыргызстандын муфтиси Кары Замир Ракиевке кайрылам. Замир таксыр, сиз Кыргызстандын муфтисисиз. Сизге Алла разы болгон болсун. Кече 3-4 күн болгон видеоңузду мен көрдүм. Туура сүйлөгөнсүз, туура. Албетте адашпаган пенде жок, мен адаштым. Эгер ушу мусулман динине кичине залака кетирген болсом, жалпы мусулмандардан кечирим сурайм. Сиз да кечирип коюңуз. Алла разы болсун сизге. Аллахтын даражаңызды көтөрө берген болсун. Адашып кеттик, өзүмдү эмоция калтырып. Албетте шайтан азгырыгы дегендей бар. Шайтан азгырыгына азгырылдык. Сиздин жалпы жамаатыңыздан дагы кечирип сурайбыз, мусулмандардан. Баарыңыздарга ден соолук, иманыңыздарга иман берсин. Ошонун катарында биздин да жүрөгүбүзгө иман берип, Алла Таалахын баардыгыңыздарга эки дүйнөктүү бактылыктуу берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Албетте ошону сүйлөгөнүңүзгө дагы сизге мен чоң ыраазычылык билдирем. Бирок ошол сөздү сизге жеткизип айтып барган адамдарга дагы аларды дагы Аллага салдым. Алар дагы көрө албастык, ак бала ушуну көрсүн деген жок. Ал жерде сиз туура сүйлөгөнсүз. Сизге Алла разы болгон болсун. Сиз өз милдетиңизди айттыңыз. Мен сизди уктум. Дагы бир жолу бардыгыңыздардан кечирим сурайм. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Саламын жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Чет областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте эмгектенип жүргөн бир туугандарыбызга, казак бауырларыма, өзбекстандык бир туугандарыма саламым болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандарым, экинчи жолу видео обращение кылышым. Бир жуманын нарак берагы болуп калды. TikTok ойноп атып, TikToктон ойноп атып, өзүмдү эмоцияга алдырып, дагы